Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык колледжи, Тайпа, ады 118, куратор Атокур Вазирек. 23 сентябрь кыргыз тили күнү. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп улуу акыныбыз Алыкул Осмонов жазып калтырган. 23 сентябрь кыргыз тилинин майрамы. Эне тил эл тарыхын баяндаган, тарыхы эне тилин аяндаган. 2006 жылы 25 мартта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын чечими менен конкурстун негизинде мамлекеттик тил гимни кабыл алынган. Касым Тыныстан уулу кыргыз тилинин тыбыштык түзүлүшүн, грамматикалык курулушун, морфология менен синтаксисти, сөздүк курамын иликтеп, атайын окуу китептерин басмадан чыгарган алгачкы автор, алгачкы окумуштуу болгон. 1924 жылы араб алфавитин, 1928 жылы латын алфавитин колдонуп, 1941 жылдан баштап түрк тилинде сүйлөшкөн. СССРдин башка элдери сыяктуу эле орус графикасынын негизинде жаңыл жазууга өтүшкөн. Кыргыз алфавитинде 36 тамга бар. Эрдин тили сатылса да, элдин тили сатылбайт. Кыргыз тилинде адабий жана саясий китептер, газет-журналдар чыгарылып, колдонулуп келүүдө. Кыргыз Республикасында кыргыз тилин мектептерде, орто жана жогорку окуу жайларда окутулат. Тил адамдын ортосундагы карым-катнаштын өз ара пикир алмашуунун куралы. Тил аркылуу адамдар жамааты түзүлүп, алардын турмушундагы түрдүү ишмердүүлүгү, катнашы жазууга ашырылат. Тил адамдардын жогорку акыл-эсин, таанымын, тажрыйбасын баяндайт. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим, кыйкырып кыйрын бузуп душман келсе, кылычтай кыя кесип чапкан тилим. Алп манас бабам бакай сүйгөн тилим, алуулуп ала тоодой күйгөн тилим, ак калпак ата журттун насибине асмандан энчи болуп тийген тилим.